tank алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар. Эли бизге жеңиш менен кайтышты. Саламатсыздарбы, урматтуу согуш ардагерлери, кымбаттуу агай эжекелер, сымбаттуу окуучулар. Сиздерди улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик жана үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо каалайбыз. Биз сиздерди куттуктап, карантин учурунда онлайн түрүндө Алымкул Сөнбаев атындагы Арал орто мектебинин Насиров Тинебегай жетектеген мектептин өздүк көркөм чыгармачыл тобу улуу жеңиштин даңкы өчпөйт аттуу видеоролигибизге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Говорит Москва в последний час. 1941 жылдын 22 июнь күнү таңкы саат 4-тө фашисттик Германиясы Советтер Союзуна күтүүсүздөн кол салган. 5 жылга созулган кандуу согушта Советтер Союзу миллиондогон аскерлеринен жай тургундарынан ажыраган. Бир канча шаар, айылдар тып-тыйпыл болгон. Апа, ата, 10 миңдеген жарандар дайынсыз жоголгон. Кыйынчылык жоготууларга карабай, Советтер Союзунун аймагында эле эмес, дүйнөдөгү фашизмди жеңүүгө кыргызстандыктар да зор салым кошкон. Тыш жаткан жериме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолбос жүрөк жоокерлерин жарааттарын таанышкан. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчелең араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабыл салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңишкө майрам дары жыттанган адамдардын самайлары ак жалган көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнүм, жеңиш күнүм, жеңиш күнүм. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам дары жыттанган адамдардын самайларын ак жалган көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Биз турмушка аталардан кеч келип, теп атыштан согуш отун кечпедик. Аталар төрөлүлө биз үчүн кала берди танк алдында, тепселип. Биз турмушка агалардан кеч келип, алыстан адам канын кечпедик. Агалар жаңы баскан биз үчүн кала берди танк алдында, тепселип. 9 май жеңиш майрамы. Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган.
бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу атамекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. Эч ким эч качан унутулбайт. Аларды тарых алтын тамгалар менен жазган. Мекенибизде ар дайым тынчтык болсун.